Майлы Суу шаарындагы лампа заводду модернизациялоо үчүн 1 миллиард сом ажыратылган. Мамлекеттин менчигине өткөндөн кийин атамекендик өндүрүштү колдоо, жаңы өндүрүштүк секторду ишке киргизүү, жумуш орундарын көбөйтүү талабы коюлган эле. Бирок учурдагы сезондук кырдаалга байланыштуу жумуш ыргагы солгундай түшүп, айлык акы, эмгек өргүсүнө чыккандан кийинки акча каражаттары кечиктирилип берилип жаткандыгы жөнүндөгү көйгөй Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин калалыктар менен болгон жолугушуусунда көтөрүлгөн маселелерден болду. Кредит төлөй албай кыйналып отуруп алдык. Ишенбесеңер мына начальством отурат. Начальством көзүнчө айтып атат. Айлык маселеси көтөрүш керек болуп атат. Аны жаңы мына ишканаларыбызды ишке киргизгенден кийин гана көтөрө алабыз. Ошого түшүндүрүштөр жүргүзүп атабыз. Бир эле лампочка эмес, башка дагы продукция чыгара турган заводко айланыш керек. Анын ойлор бар. Ошонун баарын биз көзөмөлгө алабыз. Бүт жардам колдон келиши бүт жардам беребиз Майлы заводко. Эми ал түшүнүктүү болуп атат, бар жок. Бул жерде эми наразычылык, бул эл деген эл, наразычылык айтылат, аны биз туура эле кабыл алып атабыз. 2017 жылдан 2024 жыл аралыгында калада таза суу долбоору башталган. Жумуштар 95% аткарылганы менен таза сууга болгон муктаждык чечилгени байкалбайт. Сөз алып сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү бул маселени чечүү милдетин коюшту. Бул таза суунун өтө көйгөйү көп болуп атат да. Эми курулуп атат дейт. Бирок жамгыр жааганда чыла, баягы эле суу чыла агат да. Эмнени куруп атат билбейм, мен кантип ал жакта ушундай 21 кылымда ушундай суу ичкен. Это вообще. Таза суу мамлекеттик мекемеси Бишкекте жакында могу алдыңкы эң күчтүү долбоор институттар менен жолугуп, альтернативный суу алуу боюнча сүйлөшүп өткөрдүк да. Анан эки вариант айтылды. Бирөө Нурлан Мекешманович билет, булар могу ГЭС, мини ГЭСтин суусун алып келип, анан жанагы турбинадан түшкөн сууну водозаборго түшүрүп, ошо Сериядан келген сууну шаарга түшүрөбүз деген биринчи варианты бар. Анан биз Ош гидрогеология партиясына кат жибергенбиз. Изилдөө өткөрүп атат азыр алар. 1 ай, 2 ай убакыт бериле деди. Могу Көкташтан ылдый турган жерлерде жердин түбүнөн скважинадан ошо 15 000 куб күнүнө бере турган суу көлөмүндө жепет бере аласыңарбы деген биз кат жөнөттүк. Не дегенде биздин проектировщиктер ошол жактан скважинадан суу алып, насос менен өйдөгө айдап, анан шаарга берүүчү альтернативный варианты бар деген варианттарын пландаштырып иштеп атабыз анын үстүнөн. Шаарда трассага чейинки жолдун узундугу 19 чакырым. Учурда анын 5 чакырымын асфальттоо жумуштары башталды. Тургундар жолдун толугу менен сапаттуу бүткөрүү өтүнүчүн келтирди. Азыр ушул 5 километр бүткөндөн кийин ушул калган 14 километрде ушу мамлекет тарабынан жардам берип, Кийинки жылкы 5 километр, 19 километрден 5, 14 кылат экен. Ошо 14-тün баарын киргизип салбайсыңарбы? Сунуш берип. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Өмүрбек, тааныштырып койчу өзүңдү. Мен аттым Шейбаев Өмүрбек Канжакович, Кыз Автожол ЮКтун биринчи орун басары. Ситуацияны түшүндүңбү? Түшүндүм. Эмдиги жылы ушун баарын көчө киргизип койгула. Сунуш берип. Майлы Суу шаарындагы тазалык талапка жооп бербейт. Саламаттык сактоо тармагында болсо адистер жетишпейт. Майлы Суу колледжиндеги спорттук залдын жоктугу, кадрлардын жетишсиздиги, Баткен согушунун ардагерлерине арналган эстеликтердин кароосуз калгандыгы сунду. Соңунда сөз алган Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мында айтылган ар бир маселени чечүү жагы көзөмөлдөнөрүн белгиледи. Таза суу боюнча мен көзөмөлгө алам өзүм. Ушул боюнча биз сапаттуу жана таза суу чыга турган болуш керек. Азамат, сен жериң экен бул жерде. Ушуну жакшылап карагын. Врачтар боюнча. Айжамал Эсенбеков, мен оюм боюнча бул жерде мен сизге айттым, комиссия жөнөтөбүз. Комиссия жөнөткөндөн кийин дагы бир комиссия эмес, врачтардын тобун жөнөтөбүз. Бир сыра бул жерде врачтар чыгып, бул жерде группа врачей тургундарын карап чыгышсын. Эске салсак, президенттин тапшырмасы менен болгон кыдыруулар Жалал-Абад областында Тогостору районунан башталып, буга чейин Чаткал, Алабука, Аксы жана Ташкөмүр шаарларында орун алды. Диана Раимжанова, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.